Тажик тарап, Кыргыз тарап макулдашууну сактоонун ордуна курал-жараксыз жарандарыбызга ок чыгарган. 24 майда мусулмандар айт майрамын майрамдап жаткан учурда Кыргыз-Тажик чек арасында түшкө жуук жаңжал чыгып, ал ук атуу менен коштолгон. Чатак тууралуу Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча чек ара күчтөрү өз жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү тараткан. Ага ылайык кыргызстандык малчылар чек араны кесип өтүп, Сагди облусунун аймагына кирип кеткендиктен кайым-айтышуу болуп кеткен. Буга чейин макулдашууларга карабай 2020-жылдын 24-май күнү саат 10:30 чамасында кыргыз малчылары Тажик тарапка өтүп кеткен. Алар Тажикстандын чек арасына кирип, тажик тургундары менен кайым айтышкан. Тажикстандын Пули айылынын тургундары Кыргыз Республикасынын мыйзамсыз иш аракеттерине нааразы болуп, аларды айылдан чыгып кетүүсүн талап кылган деп Тажик тараптын чек ара кызматы билдирген. Тажик тараптын айтымында кыргыз тарап эки тараптуу макулдашууну сактоонун ордуна окуя болгон жерге кошумча чек ара күчтөрүн чакырган. Алар Пули айылынын курал-жараксыз жарандарына ок чыгарган деп айтылат маалыматта. Анын натыйжасында Тажикстан тарап улуттук коопсуздук боюнча комитетинин чатактан 19 жаштагы катардагы жоокер жарадар болгондугун айткан. Кыргызстандык чек арачылардын огу 2001-жылы туулган Давлатер Заировдун бутуна тийген деп айтылат маалыматта. Жоокердин абалы туурасында так маалымат айтыла элек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы Тажик тараптан белгисиз кишилер кыргызстандык чек арачыларды көздөй ок чыгарган. Болжол менен 11:40 кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосунда кыска убакытка атышуу болуп кеткен деп билдирген. Кыргызстандык чек арачылардын арасынан ок жегендери жок. Эске салсак, Тажикстан менен Кыргызстандын чектешкен чек арасынын узундугу жалпы 970 чакырымды түзөт. Алардын ичинен 519 чакырымы макулдашылды, калганы талаштуу жер болуп саналат. Тактала элек жерлер негизинен Кыргызстандын Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунун Тажикстан менен чектешкен жерлеринде жайгашкан. Аталган аймактарда суу жайыт жана жер талаш тартыштары көп кездешип, көбүнчө кан төгүү менен да коштолот. Чек араны бөлүштүрүү боюнча талаш тартыштарда Кыргызстан Совет мезгилиндеги ар кайсы жылдардагы карталарды колдонушат. Такталбаган аймактын чоңдугун 451 чакырым экенин эске алганда эки элдин ортосундагы жаңжалдар токтошу күмөн жаратат. Ар кайсы учурларда чек ара аймагына өзгөчө макам берүү жана башка ушул сыяктуу маселелер кез-кезде айрыкча чыр чыккан учурда көтөрүлгөнү менен андан майнап чыкпай келет. Чек арада жашаган мекендештерибиз оор шарттарда кыргыз жерин коргоп, ээлеп жашаарын эске алып, үй куруп берүү жана башка жеңилдиктерди кароо зарылдыгы курч бойдон калууда. Тажик тарап чек арадагы абалды курчутуп жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын билдирүүсү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажик тараптын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы абалды туруксуздаштыруу аракети болбошу керектигин билдирет. Мамлекеттик чек ара кызматынын билдирүүсү. Кыргызстандын чек арачыларына биринчи болуп ок аткан Тажикстандын чек ара кызматкерлеринин аракеттерине караганда абалды жасалма туруксуздаштыруу Тажик тарапка гана пайдалуу. Акыркы убакта алар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы абалды үзгүлтүксүз түрдө курчутуу тактикасына өттү. 2020-жылдын 23-майынан тарта Тажикстандын Варух анклавынын жашоочулары тарабынан Кыргызстандын аймагында Баткен облусунун Баткен районунун Мойнок жергесинде бодо малын жайуу аракеттери көрүлдү. Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара аскерлеринин аскер кызматкерлери Варух анклавынын айрым тургундарынын Кыргызстандын аймагында мал жайып жүргөнүн 2 күн бою карап отуруп, аларга карата эч кандай чара көргөн жок. Жыйынтыгында кыргыз тараптын мыйзамдуу талаптарына Тажикстандын аскер кызматкерлери Кыргызстандын чек арачылары тарапка ок атты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара аскерлеринин басма борборунун аталган окуя боюнча массалык маалымат каражаттарына жарыяланган билдирүүсүн таң калуу менен кабыл алды. Тажик тарап андай импульсивдүү билдирүүлөрү, ар кандай деструктивдүү күчтөргө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы чырларды курчутушуна түрткү берерин түшүнүшү керек. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы өзүнүн тажик кесиптештерин чек арада чыккан көйгөйлүү маселелерди эл аралык укук жана эки тараптуу жетишилген макулдашуулардын алкагында сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө чакырат. Спикер Дастан Жумабеков РЧ Анжеликанын демөөрчүсүбү факты чек жаңы иликтөөсүн жарыялады.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго таандыктелген Инстаграмдагы За Д Жумабекова баракчасына аз убакытта 100 миңден ашуун киши катталган. Факты Чекит KG басылмасы спикерге таандыктелген бул баракча кантип заматта популярдуу боло түштү деген суроого жооп издеп иликтөө жарыялады. Атайын программалардын жардамы менен жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгында ырчы Анжеликанын да ысымы калкып чыккан. Белгилүү болгондой, атактуу ырчынын Инстаграмдагы GIF оюнуна демөөрчү болгон 169 адамдын ичинде дал ушул Жумабеков да бар. Жыйынтыгында Факты Чекит басылмасы Жогорку кеңештин төрагасынын За Д Жумабекова жаңы аккаунту 2020 жылдын 1-мартында түзүлгөн. Ошол эле күнү биринчи пост жарыяланган. Буга чейин бул аккаунт эч кимге таандык эмес болчу. 2,5 айдын ичинде спикер конкурстар аркылуу 142 миң абонентти чогултууга жетишти. Катталуучуларды табуу үчүн төрага белгилүү ырчы Анжелика менен кызматташат деп жазган. Ош-Бишкек унаа жолунда жол кырсыгы катталып 4 адам каза болду. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы бүгүн 25 майга караган түнү саат 1 чамасында болгон. Ноокат районунун Кыргыз Ата айылынын тургуну 1989 жылы туулган БТ аттуу айдоочу Honda Odyssey унаасын Оштон Бишкекке карай башкарып бара жаткан. Ал чукул бурулуштан унааны башкара албай жолдун четине чыгып 150-200 метр болгон тик ылдыйышка түшүп кеткен. Натыйжада унаада келе жаткан 2 эркек, 1 аял жана айдоочу окуя болгон жерден каза болгон. Ал эми калган 20 жаштагы ТА, 18 жаштагы РР, 22 жаштагы КА денесинен ар кандай жарааттарды алып Каракөл шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган деп билдиришти басма сөз кызматынан. Ал эми каза болгон жарандардын айдоочудан башкасынын аты жөнү тактала элек. Жириновский Россияга Борбор Азиядан келген мигранттарды киргизбөөгө чакырды. Коронавирустук пандемия учурунда Россиядан кетип жаткан эмгек мигранттарынын көпчүлүгү Россияга кайтып барбашы керек. Бул тууралуу Телеграмдан орус саясатчысы жана ЛДПР лидери Владимир Жириновский билдирди. Ал белгилегендей, Россияга эмгек мигранттарынын кайтып келишин чектөө керек. Азыр бизде жумушсуздар көбөйүшү мүмкүн. Жумуш орундары биринчи кезекте Россиянын жарандарына керек. Бирок Россия Борбордук Азия өлкөлөрүнө мөмө жемиштерге буйрутмалар менен жардам бере алат. Орто Азия өлкөлөрүнүн жарандары үйдө иштей берсин, Россия алардын азык-түлүктү алдын ала төлөө менен сатып алат, деди саясатчы. Белгилей кетсек, бул Жириновскийдин акыркы сунушу эмес. Бир нече күн мурун Россиядагы бардык деңгээлдеги депутаттардын санын 2 эсе кыскартууну жана Федерация кеңешин толугу менен жоюуну сунуш кылган. Мунун себеби ыйгарым укуктардын кайталанышы, анткени мамлекеттик думанын көптөгөн депутаттары аймактарды көрсөтүшөт. Себеби алар бир мандаттуу округтарда шайланат. Сенаторлор Жириновскийдин сунушун популизм деп аташкан. Кыргызстанда 3-чү революция болобу деген ойлор саясатчыларды гана эмес, жөнөкөй жарандарды да акыркы убакта ойлондуруп келе жатат. Коррупциядан, бийликтин алсыздыгынан, жумушсуздуктан тажагандыгын жана Кыргызстанга тез арада олуттуу реформа керектигин айтып чыккандар социалдык тармактарда жүздөп саналат. Алардын саны күн сайын өсүүдө. Карапайым калктан баштап аттуу баштуу элге таанымал инсандар дагы бар. Буга эмне түрткү болду? Себептер өтө көп. Канча бийлик алмашпасын, кыргыз экономикасы ташбакадан да жай жылып жаткандай. Кайсы тармак болбосун баарынын абалы мышык ыйлай тургандай. Медицина, билим берүү, айыл чарба деги койчу бардык жагынан Кыргызстан сазга батып бараткандай. Бул нерсени статистика деле айтып турат. Союз тарап эркиндик алган 15 мамлекеттин эң артында калдык. Башынан жыргап келатпаган абалды акыркы окуялар дагы күчөтүп жиберди. Пандемия, чек арадагы байма-бай атышуулар, чиновниктердин эбегейсиз байлыктары элдин кыжырын келтирүүдө. Дүйнөлүк пандемиядагы өлкөбүздүн экономикасына чоң сокку урду. Аны менен кошо 2 ай карантинде отуруп калган элдин абалы да начарлап, бийликке болгон нааразычылыгы күчөп кетти. Эмнеси болсо дагы өлкөбүзгө тынчтык гана керек деп жазат Анан KG. Австрия президенти карантин эрежесин бузуп түндө ресторандан кармалды. Вена полициясы түндө Австриянын президенти Александр ван дер Белленд менен жубайын итальян кафелеринин биринде отурган жеринен тапкан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ресторанда 23:00 кийин жабылышы керек деген чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, полиция италиялык популярдуу Соле ресторанына саат 2 чамасында барып, коноктордун отурганына күбө болгон. Мамлекет башчы макала чыккандан кийин Twitter аккаунту аркылуу жооп берген.
Карантинден бери биринчи жолу тамактанууга бардым. Эки досум менен жубайымды ээрчитип алгам. Биз сүйлөшүп отуруп, убакыт кантип өткөнүн билбей калыптырбыз. Өкүнүп турам, ката кетирдим. Эгер ээси кандайдыр бир чыгымга учураса, буга мен жооптуу болом деп жазган президент Твиттерге гезитке чыккан макалага жооп берип жатып. Австриядагы ресторандар саат 23:00дөн кийин жабылып, конокторго тамак берилбеши керек. Эгер эреже бузулса, кафенин ээси жоопко тартылат. Макалада президент менен анын аялынын күнөөсү жок деп эсептелинери айтылат. Австрияда 16 мартта жабылган кафе, ресторан жана тамактануучу жайлар 15 майдан тарта белгилүү бир шарттар менен ишин жанданта баштаган. Алардын жумуш убактысы саат 6-дан 23:00га чейин болушу керек. Балдарды кошпогондо бир дастаркондо 4 адам гана аралыкты сактоо менен отура алат. Кардарлар менен байланышкан кафе кызматкерлери маска тагынышы керек. Ал эми кардарларга маска кийүү талабы коюлган эмес. Өткөн аптада Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук иште экс-башкы прокурор Аида Салянова көрсөтмө берди. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошевдин айтканына таянып, Азаттык жазып чыкты. Аида Салянова Азиз Батукаев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин Алмазбек Шаршенович менен жолукканын билдирди. Ал ошол кездеги президентке бул боюнча иш козгойм десем, иш козгойсуңбу, ал сенин ишиң деп айткан деди. Жыйынтыгында өзү эмес, УКМКнын тергөөчүсү иш козгоптур. Жошев андан тышкары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы депутат Зарылбек Рысалиев да көрсөтмө бере баштаганын билдирген. Эске сала кетсек, криминалдык төбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыккы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Батукаевдин мыйзамсыз мөөнөтүнө мурда бошотулушу боюнча кылмыш ишин иликтөө 2019-жылдын январында кайра калыбына келтирилген. Из сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 киши айыпталууда. Алардын ичинен Алмазбек Атамбаевдин мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калбек Качканалиевдин жана Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановдун иши сотко өткөн. Калгандарынын иши азырынча сотко өтө элек.